Салам достор, барыңыздарга ысык салам айтам. Окей радиосунда Сырмаек программасына кош келиңиз. Биз үй бөлүк радиобуз, үй бөлүк радиодо биргеликте бололу. Кыргызстан деген үй бүлөбүздө тынчтык болсун, элибизде бейкучулук болсун деп тилейбиз дагы. Биз баштайлы, анда барыңыздарга да бир жолу салам. Кызматта журналист Канат Алмамбетов, ал эми бизде бүгүн болсо ошол ак калпагын дайыма кийип жүргөн Венгриядагы мекендешибиз Нурбек Орозалиев деген инибиз менен маектешели деп турабыз. Нурбек, кандайсың? Саламатсыздарбы? Жакшы. Журналисттер Будапешт шаарынан салам барыңыздарга. Будапешт шаарынан салам айтабыз. Анан кийин Нурбек азыркы учурда ошол Будапештте окуп атат, ошол эле учурда иштеп атат. Жана дагы кызыктуу жаңылыктар бар. Буюрса биз менен чогуу болуңуздар. Анда Нурбек, кандай болуп Венгриянын Будапешт шаарында окуп калдың? Бул программа стипендиум кунгарикум деп аталат. Бул деген эки өкмөттүн ортосундагы Венгрия жана Кыргызстан ортосундагы келишим. Эң чоң негизги максаты ушул эки өлкөнүн ортосундагы алакка берекени жакшыртуу жана Кыргызстандын ушул мамлекеттик кызматка бара турган кадр саясатын мындай жакшыртуу. Негизги максаты ушул. Бул программа тууралуу мен 2018-жылы угуп, ал убакта 4-курста болчумун. Угуп, анан тапшырууну көздөп, негизи эле магистратурага Европага тапшыруу үчүн мен 2-курстан баштап даярданып жүргөм. Ошентип тапшырып, бардык этаптардан өтүп, университетке өтүп, айтор аягында кайсыл тараптан болду билбей калдым. Айтор мүшкүлүктөр болбой калды да. Анан 2-жылы кайра эле ошол университетте, кайра эле ошол программаны тандап, 2019-жылы өтүп келип окуп атам. Университетим Корвинус университети деп аталат. Бул ошол Венгрия жана Борбордук Европадагы ошол экономика жаатындагы эң мындай адистешкен университеттердин бири. Мурда Карл Маркс атында болгондуктан ошол экономика жаатына көбүрөөк басым жасашып, экономика боюнча көбүрөөк лидер деп айтсак болот да. Бул жака келгенден кийин башка студенттер сыяктуу эле жумуш издеп баштадым. Дароо эле эмес, 1-семестрди бүтүрүп алып, анткени мен Манас университетинде кыргызча, түркчө сабак окугандан кийин англисче кыйналып каламбы деген ойдо 1 семестр жалаң окууга көңүл бурайын, анан 2-семестрден баштап жумуш карап баштаймын деп, ошентип февраль айынан баштап иштеп атам. Анткени бул жака келген студенттердин көбү иштейт, анткени Венгрия берген стипендия 1 айлык толук жашоого жетпей калышы мүмкүн да. Ошондуктан студенттер окуу менен чогуу иштегенге аракет кылышат. Эми алыста Европада жүрүп да ата энеңден акча сурагандан ыңгайсыз, ошондуктан иштегенге туура келет. Ошентип февраль айынан баштап иштеп баштадым. Азыркы жумушум өзүм экономист болсом дагы ошол өзүмдү дагы башка сферада мындай текшерип көрөйүн деген максатта ошол IT тармагына кирдим да. Азыр болсо ошол тармакта иштеп атам. 1 жыл болуп калды. Негизи программа жазуу сыяктуу эмес, мындай жөнөкөй IT тармагы. Ошондуктан башында кыйынчылыктар болуп, азыр учурда Кудайга шүгүр баары жакшы, көнүп калдык. Жакшы. Анан эми стипендия жетпей деп атасың, мисалы 1 айга канча стипендия берилет? Анан негизи жашоо мындай кандай? Оорбу, жеңилби, кымбатчылыкпы, деги эле кандай? Негизи Будапешт менен Бишкектин жашоо боюнча, баягы кымбатчылык боюнча айырмачылыгы көп деле байкалган жок мага. Бир гана айырмачылыгы турак жай өтө кымбат экен бул жакта. Ижарага алганда, ижарага алган өтө кымбат. Ошондуктан Венгрия тарап берген 230 евро стипендия жетпей калат да. Венгрия тарап 130 еврону бул турак жайга деп берип, 100 еврону тамак ашка деп берет. Жалпысынан 230 евро акча берет стипендия. Бул 230 менин бир гана турак жайыма гана кетип калат да. Азыркы учурда мен ушул алып жаткан турак жайым 1 комнаталык кичинекей турак жайым ушул стипендия менен араң жабат да. Демек, андан башка жеген тамак аш, транспорт жана башка чыгымдарга өзүбүз иштеп табышыбыз керек болот. Ошондуктан көпчүлүк студенттер иштешет. Сиз сураган суроо боюнча, кымбатчылык боюнча жок, айырмасы өтө деле аз. Бишкек менен мындай салыштырып караганда бирдей эле. Студенттер үчүн өзүнчө мындай общежитие берилип, андай жок бекен? Андай бар. Мен башында 1 жыл общежитиеде жашадым. Ошондуктан мага турак жайдын стипендиясын бербей, бир гана тамак ашымдын стипендиясын берген. Ушул жерден айтып коюшум керек. Мага тамак ашыма деп берген 100 евро стипендия мага кенен кесир жетчү да. Демек,
эгер турак жайыңызды камсыз кылып берсе, бул жакта жашоо үчүн 100 евро, башкача айтканда 10 000 сом кенен кесир жетет. Ошондуктан Бишкек менен салыштырганда бир мындай өтө деле чоң айырма жок. Бирдей эле. Ошол СНГдан же болбосо ушул Азиядан барган студенттер канча? Өтө көп. Эң чоң, эң көбү бул ушул Казакстан менен Азербайжандан келишет. Россиядан келишет. Өзбекстан менен түзмө-түз өкмөт аралык келишими жок, бирок Өзбекстандан дагы студенттер өз алдынча тапшырып келишет экен да. Бирок мен билгенден Тажикстандан эч кимди билбейм. Бул жакта Тажикстандан жок болуш керек. Түркменистандан бар. Кыргызстандан башында 25 квота болгон болсо, кийин 50, кийин азыркы учурда 150-ге көтөрүлдү. Ошо былтыр Жээнбеков келген убакта ошо квотаны көтөрүп 150-ге чейин көтөргөн да. Быйыл келе тургандар 150 квота менен келишет. Негизи окууга барганда ошол жердеги студенттердин көпчүлүгү эле ушундай кылып квартирада жашап, анан иштеп, өзүнө катын кылып, анан англис тилинде окуп, ушундай да, Ушундай. Силердин студенттер аралыгында достуктар барбы? Силер мындай чогулуп сүйлөшүп турасыңарбы? Албетте бар. Мүмкүн болушунча азыр өзүңүз билесиз, 1 жылдан бери андай чектөөлөр бар. Биз 10 кишиден ашык адам чогула албайбыз. Ал эми ага чейин биз мындай кыргыздар баарыбыз паркка барып, ал жакта барбекю кылып, чогулуп, пикник кылып, айтор аябай жакшы болгон да. 100ден ашык студенттер чогулган күндөр болгон. 1 жылдан бери биз анчалык көп масштабта чогула албасак дагы, өзүбүздүн мындай узкий круг деп коет го. Ошондой достор менен 10го чейин 5-6 болуп, байма-бай чогулуп турабыз. Окей. Мисалы эми окууга болгон кызыгуу, мен өзүм ушул сыртка чыгып окуп келейин деген ойлор кайдан келди? Негизи эле окууга болгон кызыгуу ошол мектеп жашынан элеби, же кимдир бирөө таасир эттиби, же ата энелерден ушундай тарбия менен чоңойдуңбу? Кандай болду? Негизи Библияда ушундай тарбия көрдүм мен. Атам негизи убагында ошо Москвада окуган, жогорку билимге ээ. Бизде дайыма мындай жакшы окуганга үндөчү да. Мектепте деле ошол дайыма келгенден кийин жанагы бизди стимул берип, апабыз канча 5 алдың бүгүн, кандай болду сабактарың деп, сөзсүз сабактан окуудан келгенден кийин мектепте болгон окуя тууралуу, мектепте эмнелерди үйрөндүң, жаңы эмнени үйрөндүң, ошону сөзсүз сурачу да. Мен ойлойм, ушулардын баары ушул менин ушул окууга болгон, илимге болгон кызыгуумду арттырды деп ойлойм да. 9 класска чейин айылдык мектепте окуп, жалаң бешикте окуп, анан бир аз кийин ойлонуп, гимназия бар бизде, Баткен облустук гимназия. Аябагандай мындай статусу жогору да. Сапат лицейлер менен чогуу мындай бир деңгээлде. Ошол жака тапшырайын деп, ал жака барып, анан мындай тартынбай эле айтам мен дайыма. Айылдан баргандан кийин ал жака барып, мындай бир аз өзүмдүн немемди сезип, мындай кандай десем, минус жактарымды, слабый жактарымды сезип, анан бир топ кыйын болгон да мен үчүн. Бирок ал жакты дагы ийгиликтүү бүтүрүп, анан Манас университетине тапшырып, негизи эле ошо илимге болгон кызыгуум Манас университетинде пайда болгон да. Ошентип 2 курстан баштап мен магистратураны Кыргызстанда эмес, мен чет өлкөдө окуймун деп бир гана максат койгом. Жана эң биринчи орунда ушул Европа турган да. Европа мамлекетинде окуймун. Бирок ал убакта 2 курста мындай именно кайсыл өлкөдө деген мындай максатым жок болчу. Мүмкүн болушунча ошол Европа өлкөлөрүндө окуймун деп 2 курстан баштап аракет кылып баштагам. 2 курста мен англискийим мындай өтө начар болчу. Айылдан келгенде өзүңүз билесиз, айылда англис тил кандай окуп, өтө начар болчу. Өзүмдү тааныштыра алчу эмесмин. Анан 2 курстан баштап курстарга барып, англис тилин үйрөнүп, ошентип 4 курста тапшыргам. Жакшы. Мисалы эми азыр ошол силер окуп аткан университетте кандай эрежелер бар? Кайсы эрежелерди бузбаш керек? Эрежелер негизи өтө деле татаал эмес. Бул жакта студенттерди мындай кыйнаганды эмес, студенттерди көбүрөөк эркиндик берип, көбүрөөк мындай автономдуулук, өзүнүн ой пикирин, өзүнүн эмнени ойлосо ошону эркин айтууга шарт түзгөн да. Эң мындай чоң жаккан жери ошол экен. Сабакта мисалы
улгайган өтө тажрыйбалуу профессор болсо деле бир нерсени айтса, студент профессор кечирип коюңуз, мен сиздин оюңузга кошула албаймын деп туруп, өзүнүн аргументин айта алат да. Өзүнүн аргументин, өзүнүн оюн айта алат. И ал нерсе үчүн профессор аны жемелеп же аны жаман көрүп, экзаменден кулатып салып, андай нерсе жок да. Наоборот, мугалимдер андай студенттерди жакшы көрөт. Мындай критикалык ой жүгүртө алган. Бирок ошол эле учурда студенттин мындай критикасынын артында негиз болуш керек да. Эч нерсеси жок эле пустой айта берген эле болбойт. Мугалимдер ушул нерсени жактырат. Мен ойлойм, ушул нерсени биз Кыргызстанга киргизишибиз керек деп ойлойм да. Анткени өзүңүз билесиз, бизде кээ бир агайларды мындай критикалап койсоң, мындай жек көрүп калып, экзаменден кулатып салып, ушундай болот да. Ошондуктан ушул нерсени Кыргызстанга киргизиш керек деп ойлойм да. Сиз айткан чектөөлөр негизи чектөөлөрдү байкаган жокмун. Болгону сабакты жакшы оку, экзамендериңди ийгиликтүү тапшыр, болду, башка эч кандай чектөө жок. Эми биздеги маселе бул көйгөйлүү маселе деп айтат элем, бул туура жолго салынбай эле келет. Ошол экзамендерди тапшыруудагы жеңден чыккан акчалар. Андай нерсени көрө алдыңызбы? Жок, андай нерсени көрө алган жокмун. Андай болбойт да. Аракет кылып көргөн жоксуңар, андай болбойт, Экзамен убагында жанагы сүйлөшүп дейсизби? Андай нерсе жок, андай такыр болбойт го. Элестетиш кыйын андай нерсе. Элестетиш кыйын. Бул аябай жакшы экен. Ошол негизи эле окуп атканда мындай ошол учурларда Кыргызстанды сагынып, кеткиң келип, мындай ушундай учурлар болобу сенде? Албетте болду. Айрыкча ушул пандемия учурунда жалгызсырап калдым да аябай. Анткени жатаканада кыргызстандык бала менен чогуу жашачубуз, экөөбүз болуп, көп деле билимчи эмес. Ал пандемия башталганда Кыргызстанга кетип калды. Мен жалгыз калып калдым жатаканада. Анан 10 кишиден көп жолукканга болбойт. Көчө баары жабык, баардык нерселер жабык, чектөөлөр өтө катуу. Анан ушул пандемия учуру аябай ушул үй бүлөнү сагынып, Кыргызстанды сагынып, ошол учурда аябай сезилди да. И ошол эле убакта мага эмне болсо болсун, үйдөгүлөрүмө, жакындарыма эч нерсе болбосун деп, өзүңүз билесиз, былтыр өтө мындай критический момент болду Кыргызстанда, өтө начар абал болду. Ошондо алыста жүргөндө коркот экенсиң чынында. Эч нерсе болбосо экен деп, ошентип бир жылыбыз мындай аябай напряженный өттү да. Ушинтип өтүп, албетте Кыргызстанды, үйүбүздү, ата энебизди албетте сагынабыз. Бирок ошол эле учурда мен ошол Бишкекке келгенде, негизи 2013-жылдан бери үй бүлөмдөн алыста жүрөм. Мынакей 8 жыл болуп атат. Буга чейин Турцияга дагы чыгып окуп келгем. Ошондуктан мага көп деле кыйынчылык сезилген жок. Анткени мындай көнүм шадат болуп калгандай, Бишкекте жүргөндө деле айылга 1,5 жылда, 1 жылда бир барчумун да. Ошондуктан мындай үйрөнүп калыптырмын да. Жакшы. Эми мындай ар бир эле жумуш болобу, окуу болобу деги эле жакшы болот. Жаман адаттары бар адамдар ийгиликке эч убакта жеткен эмес, жетпейт дагы да. Жакшы адаттарга ээ болсоң, албетте, ал адаттар бизди тагдырыбызды дагы жаратат экен да. Анан кыргызда да сонун айтып атпайбы, аракеттен адат, адаттан мүнөз, мүнөздөн тагдыр жаралат деп, бир макалга эле жашообузду мындай сонун кылып келтирип койгон да. Сону мындай бергиң келип турат да, эгерде сенде жаман адаттар болгондо окууну деле тыңыраак окуп, азыркы учурда мен менен деле маектешпейт эле. Анан силер деле өзүңөрчө жакшысыңар, убактыңарды өткөнгө келет. Эми Венгрияда деле болсо керек. Мисалы кечки клубтар, ар кандай ичимдик, тамеки жана башка. Ушул нерселерден сени эмне сактап атат? Эмне үчүн бул нерселерди мындай алыссың деп айтат элем да. Мунун себеби? Жөнөкөй кыска жооп берип койсом түшүнүктүү болуш керек. Мен атамдын жүрүм туруму. Мен үй бүлөдө акыл эске жетип бир нерсени түшүнүп баштагандан бери атамдын колунда бир сигарет көргөн эмесмин, бир арак көргөн эмесмин, бир ичимдик көргөн эмесмин, бир насвай көргөн эмесмин. Бир да жолу. Бирок болгон кээде мындай шаң шөкөт тойдо баягы достору жанында отуруп, достору ичип, атамды кыйнап, эми ичип койбойсуңбу эми бүгүн жок дегенде мен жанында болот элем.
бир да жолу макул деп ичкен эмес да. Өзүн ушул нерсеге атам аябай принципиально турчу да. Мен ошол нерсени көрүп, негизи айтып коет го, тарбия сөз менен эмес, тарбия жүрүм турум менен берилет депчи. Балким атам мага жөн гана балам арак ичпе, жаман жолго барба деп айтып коюп, балким өзү ал нерсени кылганда мага таасир этмек эмес алчы. А бирок ал нерсени атам өзү ичпей, тамеки чекпей, дайыма мындай кандай десем, мындай туура жолдо жүргөнгө аракет кылгандыгы үчүн мен ойлойм ушул нерсе таасир этти деп ойлойм да. Ошонун айынан ушул кичинекей убагындагы алган тарбиям ушул күнгө чейин чет өлкөдө Турцияда боломбу же бул жакта боломбу мага калкан болуп келет деп айтам да. Ошондуктан мындай кээде бул жакта достор менен отурабыз, эми алар мындай вино ичишет же башка нерсе ичишет, бирок мага бир кыпынчалык мындай кызыгуу жаралбайт да, бир аз ичип көрсөмбү кандай экен депчи. Ошон үчүн мен биринчи орунда ушул атамдын тарбиясын издейм да. Жакшы, эң сонун. Нурбек, мына ушул ойдон тарта сурооlarım келип турат да. Биздин ушул Венгриядагы ушул коомчулуктун, адамдардын мамилесин көрүп, бири-бирине болгон ошо коомдун эле негизи адамдардын ортосундагы аралыкта мамилени көрүп, Кыргызстан менен салыштырып, кандай айырмачылыкты көрө алдың? Биринчи эле орунда бул жерде мен Кыргызстанды бир аз мактагым келип турат да. Анткени биздин менталитетте мындай бири-бирине жардам берүү, мындай кандай десем, мисалы көчөдө мен сиздерге бир пример мисал келтирип берейин. Бул жакта элдер бири-бирин тааныбаган элдер бири-бирине мындай көчөдө жардам бере коюп же башка деген нерсени көп байкаган жокмун. Мисалы жөнөкөй эле карыган, улгайган инсандар мындай оор жүк көтөрүп бир жерге көтөрүлүп атса, аны жанында жаш балдар өтүп кетет да мындай элечи. Ошол нерсени көтөрүп мындай жардамдашып чыгарып койбойт да. Мен ушул нерсени көп байкадым. Бул нерсени өзүм көп жасадым да. Барып колунан кармап, пакетти алып, сумканы алып чыгарышып койсоң, тиги улгайгандар аябай сүйүнүп, рахмат деп калышат да. Негизи Европа өлкөлөрүндөгү ушул жаштардын ушул алган тарбиясы ушул мындай: сен тааныбайсыңбы, сен тааныбаган адамга тийбе. Сен тааныбаган адамга мындай неметпе, ишиң болбосун дегендей тарбия көрүшөт экен да. Ушул нерсени билбейм, балким жакшыдыр, балким жамандыр, бирок биз андайга көнгөн эмеспиз. Эгерде биз тааныбаган бирөө болсо деле жардамга муктаж болуп турса, улгайган киши болобу, ким болот, биз барып мындай кол суна калабыз да, барып жардам бере калабыз. Ошол жагынан Кыргызстанда биздин менталитетти бир аз мактагым келет да. Ошол эле учурда мен бул жакта биздеги эң мындай мага жакпаган сыпат элдердин мындай көчөдө түкүргөнүн көргөн жокмун да. Ушул жагынан бир аз критикалагым келип турат. Негизи бул боюнча чоң демилгелер да көтөрүлүп атат, мекениме түкүрбө, жүзүмө түкүрбө дегендей. Ушул нерсени калтырсак жакшы болмок. Анан элдери мындай кичипейил, сылык деп айта алам да, кичипейил, сылык. Мисалы көчөдө мындай аябагандай чоң бир адам, чоң бир мындай накачанный баланы сүзүп кетсең деле, ал биринчи кечирим сурайт да сенденчи, кечирип кой депчи. А бизде бир күн залга баргандан кийин эле көчөгө чыгып мындай кыйын болуп калабыз да бизчи. Бир бала менен сүзүшүп кетсең көчөдө, сөзсүз ортодо мушташ чыгат да. Эч кимге мындай кечирип коюңуз деп сылык болгусу келбейт. Ушул нерселерди бул жакта байкадым да. Негизи эмелер. Жакшы. Негизи эле мындай кыял жоруң өзгөрдүбү ал? Кыял жорук көп деле өзгөрбөгөн болушу мүмкүн. Анткени билбейм, балким мен эгерде мектепти бүтүп келгенимде, 18 жаштагы курак бойдон келгенимде, балким аябай өзгөрүп кетмекмин. Бирок мен бул жакка келгенге чейин жетилип, калыптанып, эмне туура, эмне туура эмес, аларды мындай байкап калгам да. Ошондуктан эми болушунча бул жактын жакшы жагын алганга аракет кылып атам. Өзүмө жакпаган жагын албаганга аракет кылып атам. Ушундай эле негизи өтө чоң айырмачылыктар деле жок болуш керек. Ошо Кыргызстандагы
Венгриядагы кайсы нерсе Кыргызстанга келбей эле койсун дейт элем. Бир аз немелик, жалкоолук деп айтат элем да. Жеке сектордо болобу, мамлекеттик сектордогу кызматкерлер болобу, иш аябай акырын жүрөт да. Мага ушул нерсе жакпады. Мындай бюрократия аябай катуу бул жакта. Бардык жерде документтага кыйла убакыт алат. Болбогон бир кагазды алыш үчүн бир ай чуркайсың дегендей. Анан жеке сектордо деле банктарга барып, баягы кызматкерлер менен бир нерсе алгың келсе, алар мындай жумушту шашпай аткарып, бир клиентти кетирип коюп, анан шашпай барып кофе ичип, болбосо биякта очередте күтүп турасың сенчи. Анан шашпай келип отуруп, анан чакырып, ушундай да мындай. Негизи мен өзүм мындай бат кыймылдап эметкен адам болгонум үчүнбү, балким башкалар үчүн сезилбеши мүмкүн бул нерсечи. Бирок мага аябай сезилди да. Бардык нерсе мындай акырын жүрөт экен. Негизи эле бул жакта жашоо акырын жүрөт да, Кыргызстанга салыштырмалуу. Бирок анын ичинде ушул мамлекеттик кызматкерлер, жеке сектордун кызматкерлеринин иши өтө акырын жүрөт да. Мага мен ушул нерсени Кыргызстанга барбай эле койсо деп айтат элем да. Айрыкча ошол мамлекеттик кызматкерлер. Калпагыңды дайыма кийип жүрөм деп мага айтып калдың эле. Калпагыңды көргөндө эмне дешет? Бул боюнча кызыктуу окуялар болгон. Калпагымды университетке пандемия башталганга чейин биз барып окуганбыз. Ошол жерде көбүнчө кийип барчумун. Кыргызстандык деп баарына тааныштырып, бул жакта бизди Нурбек деп тааныбайт да, бизди кыргызстандык деп тааныйт. Ошондуктан көпчүлүгү мындай мени калпак менен таанып калыптыр дагы, атымды деле билбейт көпчүлүгүчү. Кыргызстандык деп билет. Анан башка группада дагы кыргыздар менен таанышканда кээ бирөөлөр сен каяктан болосуң дегенде алар Кыргызстандан дегенде дароо эле мындай калпактын символун көрсөтөт экен да. Ошол жактан билепчи. Кээ бирөөлөр мага ушундай кызыктуу окуяларды айтып берди да. Мен таанышсам дейт, кыргызстандык десем дароо эле калпактын эмесин мантип көрсөтүп, университетте бир бала бар, ушундай калпак менен жүрөт, кыргызстандык деп айтат. Анан дагы бир жолу пикникке барып калдык. Автобуска пикниктен кайтып автобуска отурсам, улгайган бир киши мени көккө карап, таң калып карап, анан калпагымды көрсөтүп мантип койду. Анан айтор ушул сыяктуу көптөгөн мындай окуялар болуп турат да, кызыктуу. Жакшы. Тиги негизи эле ушул Кыргызстандын салтанасын ушул университеттен дагы мындай көргөзүп, аларга түшүндүрүп берип, тааныштырууга эмгегиңер барбы? Мүмкүн болушунча аракет кылабыз. Эгерде үйгө кээде мындай университеттеги досторумду же мындай сырттан таанышкан досторду конокко чакырабыз да үйгөчү. Анткени бул ушул чет өлкөгө келдик биз. Бир гана билим албастан мындай элдер менен таанышып, дүйнө жүзүндөгү элдер менен достошуп, ушул нерселерди да кылышыбыз керек деп ойлойм да. Ошол максатта конокко чакырып, мен чилилик досторумду чакыргам конокко. Аларды чакырып, плов жасап берип, кара жорго бейин үйрөтүп аларга анан Кыргызстан тууралуу видеолорду көрсөтүп, айтор ошол нерсеге арнагамын да. Андан башка дагы группалаштар менен жолугуп калганда биз сөзсүз түрдө ар бир өлкөдөн келгендер өзүбүздүн маданиятыбыз тууралуу, салтыбыз тууралуу айтып беребиз да. Ошондо биз көбүнчө ушул кара жорго тууралуу айтып, анын видеосун көрсөтүп, аларды бир аз шыктандырып коебуз да. Жакшы. Билим системасы кандай? Эмне системасы? Билим берүү? Билим берүү. Билим берүү системасы университеттерде негизинен мен айтат элем ушул немеси сапаты жогору да. Көптөгөн мындай Оксфорд, Гарвард, Кембридж сыяктуу университеттерден профессорлор менен келишим бар, ошол университеттер менен. Ошол жактан профессорлор келип, сабактарда мындай лекция окуп кетишет. Менде пандемияга чейин мүмкүнчүлүк болуп калды, ошондой лекцияларга катышып, Гарвардтын, Оксфорд университеттеринин лекциясына катышканга мүмкүнчүлүк түзүлдү да. Ушул жагынан алып караганда да албетте сапаты жогору жана ошол өчүрдө ушул Европанын бардык өлкөлөрүндө таанылат. Бул Венгрия ушул Европага мүчөсүнө, Европа биримдигине мүчө болгондуктан бул жактан алган дипломуң бардык 25 өлкөнүн ичинде таанылат да. Ошол жагынан караганда да жакшы, билим берүү системасы жакшы. Жакшы.
Эми жумушуңан айрылсак, каякта иштеп атасың? Будапештте эле иштеп атам бул жакта. Будапешттин Ушул өзүндө эле IT тармагында, айти тармагы. Жакшы. Мындай компаниянын өзү кандай? Сен үйдөн отуруп эле иштейсиңби, же жумушка барасыңбы? Компания Computer Center деп аталат. Негизи британиялык компания. Дүйнөнүн 15 өлкөсүндө филиалдары бар, өтө чоң компания. Башында жумушка барып жүрдүк. Кийин пандемия башталып, баарыбыз үйгө көчтүк. Пандемия башталып үйгө көчкөн убакта мен жумушту араң эми баштаган болчумун. Өтө кыйын болду. Анткени мындай жаныңда коллегаларың болсо сурай каласың да, бул кандай болот депчи. Үйгө келип, үйдө жалгызмын. Эч кимден сурай албайсың. Жаңы жумуш мен үчүн өтө мындай таптакыр жаңы тармак да. Ошондуктан аябай кыйынчылыктар болду. Кийин 6 ай үйдөн иштеп, анан үйдөн окуп, үйдөн иштеп, бардык нерсе үйдөн, кыймыл аракет жок, сыртка чыкканга көп шарт жок. Анан кыйналып кетип, анан болбой эле мен офиске көчүп алдым да. Азыр офисте 2-3 гана сотрудник офистен иштеп атабыз, алардын бири мен. Ошол сотрудниктер, тигилер кызматкерлер дагы СНГданбы же башка Жо негизи көптөгөн өлкөдөн бар. Аябай көптөгөн өлкөдөн бар. Венгриядан бар, Европанын башка өлкөлөрүнөн бар, СНГдан бар, Кыргызстандан бирок жалгыз мен. Эмне кызмат таап турасың? IT поддержка деп коет. Ошол бизнес партнерлордун кызматкерлери менен иштешебиз да. Эгерде алардын компьютеринде алардын кандайдыр бир мындай кыйынчылыктар же программаларында кандайдыр бир түшүнбөстүктөр болуп жатса, же технический бир неполадки болуп атса, биз алар менен сүйлөшүп, ошону чечкенге аракет кылабыз да. Дүйнөнүн көптөгөн точкаларында бар. Алыстан туруп алардын компьютерине уланып, ошол жерден чечебиз да. Жакшы. Бул IT тармагына кандай окуп калдың? Окудуңбу? Ошол Венгрияда жүрүп окудуң да? Жок, окуган жокмун. Бул айттым го жана, бул жөнөкөй эле эң башталгыч немеси да. Мында биз программа жазбайбыз, же ошол сыяктуу нерселерди аткарбайбыз. Ал үчүн окуштун деле кереги жок. Башында өздөрү 1 ай окутат, 1 ай тренинг болот. Ошо 1 ай тренинг негизи жумушту баштаганга жетиштүү экен да. Дагы өнүктүрөйүн, өстүрөйүн, ушул жагын тереңдетейин деген оюң барбы? Азыр ойлонуп атам, акырынан эми ал жерде 1 жыл иштедим. Балким эми өзүмдү башка тармактан сынап көрсөмбү деп, финансы тармагынан сынап көрсөмбү деген ойлор болуп атат да. Жакшы. Кыргызстанга келгенде пландарың кандай болууда? Мына азыр көрдүң Венгрияны. Кыргызстанга барганда буюрса, мамлекеттик кызматка кирем деген оюм бар. Дароо эле киремби же бир нече жылдан кийинби, аны убакыт көрсөтөт. Бирок буга чейин бул жакка келгенге чейин мен негизи эле ошол мамлекеттик кызматта негизи иштечүмүн. Жогорку кеңеште иштечүмүн, 1 жыл иштедим. Ошо мамлекеттик кызматка болгон кызыгуум ошол эле учурда атамдан келди болуш керек деп ойлойм да. Атам ошол өмүр бою ошол мамлекеттик кызматта, муниципалдык кызматта иштеп келатат. Жүрөгүмдө кандайдыр бир мындай сезим бар да. Биз Кыргызстанда өстүк, чоңойдук. Кыргызстандын билимин алдык. Жакшыбы, жаманбы алдык биз. Тарбия көрдүк. Ушул нерсени эми биз кайтарышыбыз керек. Биз алган билимибизди, алган тажрыйбабызды кайтарышыбыз керек. Анын кайтаруунун эң мындай эффективдүү, жакшы жолу мен ойлойм, мамлекеттик кызматка барып, ошол жерде таза иштөө, жакшы идеяларды айтып, мамлекеттин бир аз да болсо алдына жылышына салым кошуу деп ойлойм да. Бул нерсени мен өзүмө как карыз катары кабыл алам. Ошондуктан бул карызымды мен келечекте төлөймүн деген ой максаттарым бар. Жакшы. Эми биз үй бөлүк радио болгондуктан кийинки суроо мындай болсун. Эми сурамдылоодон келип чыгат экен көп нерсе. Сен келечектеги жубайыңды кандай сапаттар болушун каалайт элең? Келечекте жубайым мындай менин кемчилигим болсо, кемчилигимди айтып турган, ошол эле учурда мени ар тармактуу түшүнүп, ар тармактуу поддержка берип турган аялды көргүм келет да. Бардык эле нерсеге моюн сунуп, сиздики туура дей бергенди жактырбайм мен. Мени мындай критикалап, бул нерсени туура эмес кылып атасың, балким мындай кылсаң сен үчүн жакшыраак болот дегендей
мындай туура эмес жагымды айтып турган, ошол эле учурда барып таматан колдоп турган, мени биринчи орунга койгон адамдай аялды көргүм келет да. Анткени ошол үй бүлөнүн негизги мындай алдыга тарткан адам бул эркек болуш керек деп ойлойм. Аял эмес биринчи орунда. Ал эми аял бул үйдө менин апам кылган сыяктуу балдарды тарбиялаган менен көбүрөөк алектениш керек деп ойлойм да. Менин апам дайыма үйдө болгон, мындай үй кызматкери, иштеген эмес. Бирок ошол эле учурда балдарына татыктуу тарбия берген деп ойлойм да. Дүйнөдөгү эң жакшы апа деп ойлойм. Ошондуктан келечекте аялым ушул көбүрөөк ушул балдарды мыкты тарбиялаганга көбүрөөк басым жасаса. Анткени биз аталар өзүңүз да билесиз, балким сиз да атасыз, көбүнчө мындай сыртта болот экенбиз. Үй бүлөбүзгө мындай үй бүлөбүздү багыш үчүн сыртта жүрүшүбүз керек экен. Ал эми ошол учурда балдарга тарбияны апа берет экен да. Ал эми бул баланын тарбиясы деген бул өтө чоң жоопкерчиликтүү иш да. Ошондуктан аялдар ушул тармакта көбүрөөк жакшы мындай өзүнө ответственность алып, баланы тарбиялоо деген бул канчалык маанилүү, өтө маанилүү иш экенин билип, түшүнүп, ошол нерсени жакшы, мыкты ишке ашырса деп ойлойм да. Жакшы. Чыныгы досуң барбы? Анан чыныгы дос негизи кандай сапаттарга ээ болуш керек? Чыныгы дос болуш үчүн кандай болуш керек? Чыныгы досум бар, бирок көп эмес. 3-4 гана досум мен чыныгы дос деп эсептеймин. Чыныгы дос деген менин башыма бир кыйынчылык жана бир гана кыйынчылык эмес, көпчүлүк айтышат го, дос кыйынчылыкта билинет деп. Эмне үчүн дос бир гана кыйынчылыкта билиниш керек? Эмне үчүн сен бактылуу убакта досуңду эстебешиң керек да? Мен мисалы чыныгы дос деп мен кыйынчылыкта жана бактылуулук учурда оюңа биринчи ошол адам келсе, ошол адам менен бөлүшөйүн. Мен кабарымды ошол адам менен бөлүшөйүн, же сага кыйын болуп турса, ошол адамга айтайын, экөөбүз талкуулап, балким ал мага жакшыраак кеңеш берет, поддержка берет депчи. Ошондой адамдар менде бар, Кудайга шүгүр. Алар менен кандай гана жагдай болбосун, аларга айтып, алар менен сүйлөшкөндө мага өздөрүнүн кеңешин берип, бир топ жеңилдик болуп калат да мен үчүн. Мен ойлойм ушул чыныгы дос деп ошолорду эсептеймин да. Жана эч качан биздин артыбыздан сүйлөбөгөн, мындай артыбыздан бетибизге жакшы нерсени айтып, артыбыздан бизди жамандабаган болуш керек. Ошол эле учурда биз дагы мындай чыныгы достук макамга татыктуу болушубуз керек деп ойлойм да. Бул нерсе эки тармактуу болуш керек. Бир киши аракет кылып, экинчи киши аракет кылбаса да бул учурда чыныгы достук пайда болбойт ортодо. Ошондуктан эки тармактуу болуш керек. Билишиң керек, что артыңызда жок дегенде бир киши бар. Сизде кандай гана жагдай болбосун, сизди түшүнө турган бир киши болуш керек да. Ошол чыныгы дос деп ойлойм. Жакшы. Адамдагы кайсы кадам эң пастык деп эсептейсиң? Эң пастык деп эки жүздүүлүк жана алдамчылык деп ойлоймун мен. Ошондуктан кандай гана жаман иш кылып койбоюн мен. Моюнга алып, кемчилигимди моюнга алып, алдабай, эгерде ошол киши ошол нерсе жөнүндө менден сурап атса, мен алдабай, бирок ошол нерсени моюнга алып айткым келет да. Алдамчылыкты жаман көрөм, мен алдаган кишини жаман көрөм, жана ушул эки жүздүүлүктү жаман көрөм. Ушундай адамдарга кезиктиңби? Кезиктим, болду андайлар. Андай адамдарга азыр мамилең кандай алар менен? Мамилем албетте мурункудай эмес. Мен ойлойм бир жолу алдаган адам экинчи жолу алдайт деп ойлойм да. Ошондуктан мамилем бир жолу бузулгандан кийин негизи кайра калыптануусу мен үчүн кыйын. Бул балким менин кемчилигим, балким кемчилигим эместир, билбейм. Мен бир жолу мамилем бузулуп, мени алдап, ошол эки жүздүүлүк кылып же болбосо ошол сыяктуу мамилем бузулган адам менен кайра мамилемди оңдошум үчүн балким ага убакыт керек. Бир аз кыйыныраак. Эң сонун. Анткени биз эми билебиз да. Негизи эле бизге кыянат кылган адамдарды кечириш өтө кыйын. Кыргыз эли деле айтып атпайбы, кечирим бул улуу сапат дейт да. Эң улуу сапат. Жакшы. Эми бизге бөлүнгөн убакыт дагы соңуна келе жатат.
Анан келечекте Кыргызстанды кандай элестетесиң, кандай көргүң келет? Келечекте Кыргызстанды Борбордук Азиядагы эң эркин, эң мындай адам укуктары сакталган, жаштардын, креативдүү инсандардын планын ишке ашыра турган, биз балдарыбызга мынакей уулум, биз сага ушул өлкөнү калтырдык дей ала турган өлкөнү элестетем да. Ушул мамлекеттик кызматта иштеп аткан жетекчилер ким болбосун, же болбосо ушул мамлекеттик кызматтагы коррупционерлер, ошолордун ой жүгүртүүсүн эч түшүнө албаймын да. Алар келечекте небересине, уулдарына кантип, балам мен мамлекеттик кызматта иштедим, жыйынтыгы мына дейт деп ойлоймун да. Жыйынтыгы мына депчи. Мен чечүүчү, эң маселелерин чечүүчү ролдо отурдум, премьер-министр болдум же президент болдум. Мынакей жыйынтыгы Кыргызстандын абалы депчи. Ошол нерсени кантип айтат деп ойлондум да, кантип айтат деп эч түшүнө албайм да. Мен кыялданган нерсе ушул. Биз келечекте урпактарыбызга кандай мекенди, кандай өлкөнү өткөрүп беребиз, ушул нерсе да, өтө маанилүү. Менин кыялым, менин неберелерим, менин уулдарым өз кыялдарын аткара турган, өз идеяларын аткара турган, татыктуу билим ала турган, эркин, өнүккөн мамлекетте жашасын каалайм да. Менин кыялым ушул. Жакшы. Анан сенде жакшы мүмкүнчүлүк, тууган журтка биз аркылуу салам айтып коюңуз. Баткен район, Баткен шаарынын Кызыл Жол кварталынын негизи баардык жердештериме ысык салам айтам. Баарыңыздарды сагындым. Түшүмө кирип атасыздар. Бир нече жолу түшүмө киришти. Тааныбаган киши менен деле түшүмдө мындай кучакташып, жытташып, учурашып атышыппын да. Анан бул дегендик мен аябай сагындым айылымды. Баарыңыздарга ысык салам. Биринчи орунда ата энеме салам. Бүгүн ошол акемдин, Ильяс акемдин туулган күнү, Ильясбек Оразалиев туулган күнү менен куттуктаймын. Чын ден соолук каалаймын. Дайыма мени ушул аке катары колдоп, коргоп келген акем, менин жаным, каным. Ошондуктан дайыма ден соолукта болушун каалаймын. Атамдын ушул ишине, мамлекеттик муниципалдык кызматтагы ишине ийгилик каалаймын. Кудайым шерменде кылбасын. Баарыбыздын Кыргызстаныбызга, элдерибизге, баарыңыздарга тынччылык, аманчылык каалаймын. Баарыңыздарды сагындык бул жакта. Жалпы бул жактагы кыргызстандык студенттердин атынан салам айтам. Кудайым буюрса, баарыңыздар менен тынччылыкта, аманчылыкта учурашалы. Жакшы. Чоң рахмат сизге да. Жакшы. Мен да туугаң менен куттуктайм. Айылга салам айтам мен дагы. Анан ийгилик, Нурбек, атыңда сонун нуранан бек деп сонун коюлуп тур. Атыңа затың жараш, ушундай элдин нуру болуп, бек болуп жүрө бер. Анан Кудайым буйруса, ушул сен айткан тилектериң орундалсын, айыл бүтүн аман жүрөт дейт экен. Анан Кудайым буйруса ушундай кылып дагы окууңду мыкты окуп, ишиңди аткарып дегенде Кыргызстанга аман эсен келип ал деп айтат элем. Рахмат. Чоң рахмат сизге дагы. Сиздин да ишиңизге ийгилик каалаймын, жеке жашооңузга ийгилик каалаймын, үй бүлөлүк бакыт каалаймын. Ушинтип эфир түзүп, мага ушул мүмкүнчүлүктү түзүп бергениңиз үчүн сизге терең ыраазычылык билдирем. Бар болуңуз. Чоң рахмат. Чоң рахмат. Мынакей урматтуу армандар, бизде Будапештте окуп жана эмгектенип жүргөн, суроолорго так, сонун кылып жооп берген Нурбек Розалиев менен маектештим. Кызматты болсо журналист Канат Алмамбетов болду. Биз менен биргеликте болгонуңузга терең ыраазычылык билдирем.